Мындан туура 1 жыл тагыраагы 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чегарасында орун алган окуяда Баткен облусунан 500дөн ашуун турак үйлөр жана социалдык объектилер тонолуп өрттөлгөн. Мындан улам алгачкылардан болуп мамлекет тарабынан жарандардын жашап жаткан үйлөрүн калыбына келтирүү иштери колго алган. Натыйжада Баткен районунан 316, Лейлек районунан 100 жана Баткен шаарынан 1 турак үй кайрадан курулуп пайдаланууга берилди. Dadırın Hocaevичтин тапшырмасы менен келдик. Сиздердин атыңызда мына биздин курулушчулардын баарына ким ушуга кол кабыш кылса, себепкер болгон баардык кишилердин баарына ыраазычылык айтайлы. 417 үйдөн ар бири мына ушундай окшош формада баардык шарты менен заманбап типте салынып берилди. Учурда бул үйлөрдө жарандар жай турмушун улап жатышат. Эми Кудайга шүгүр мына 1 жыл болду. Үй жайыбыз турду, Кудайга шүгүр жакшы. Бар жогу шарты менен жакшы, жашообуз жакшы. Эми бизге бир эле максатыбыз көпчүлүктүн атынан айтарым, мен тынчылык болсо. Дагы шунун аркасынан эми президентибизге рахмат айтабыз. Өзүнүн түзөтүүсүндөгү айткан башына сөзүндө ар бир мына үйүңөр бүткөндөн кийин мына ичинки керектүү буюмдарга 100 миңден акча бөлгөн. Ошону тапшырып коебуз. Жаранды коргонуу комиссияларынын актыларына ылайык өрттөлгөн жана капиталдык ремонтко муктаж туракча ээлерине 200 миң сомдон акча каражаты толук төлөнүп берилди. Мындан сырткары жаңы үйлөргө көчүп кирген үй бүлөлөргө 100 миң сомдон тапшырылган. Андан сырткары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун чечими менен өрттөлгөн уурдалган мал жандыктарынын жана автотранспорт каражаттарынын менчик ээлерине жалпы 600 жаранга 122 миллион 880 миң 230 сом акчалай компенсация төлөнүп берилди. Мына үйлөрүбүз баары күйүп кетти. Мал жандыктар да уурдап кеткен эле, машиналар күйгүзгөн кебилерин. Мына жаңы үйлөр салып берди. Мамлекетибизге рахмат, эл журтка рахмат. Ушундай жардамдар көрсөттү бизге. Эми дейбиз, мына уурдап кеткен эмелерди да төлөп берди. Мал жандыктарды уурдагандарга да компенсация төлөп берди. Анан начальниклардын машина күйгөндөр экен, машиналар күйгөндөрдүн алдары төлөп берип атат. Рахмат эми элге. Жарандардын документтерин калыбына келтирүү боюнча 385 өрттөнгөн үй ээлерине мамлекеттик актылары акысыз берилди. Ал эми 817 жаранга туулгандыгы тууралуу күбөлүк паспорттор акысыз даярдалып берилди. Мындан сырткары чегара айылдарындагы 826 жаранга мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан мамлекеттик актылары берилди. Ал баары качканда ушу үйдө керектүү документтерди алынган эмес, ушул үйдө калган, күйүп кеткен баары. Ден соолугуна байланыштуу апамды Бишкекке алып кеттип, ошол Бишкек тараптан атам менен апамдын күйгөн документи эч кандай акчасыз өкмөттүн жардамы менен алынган да паспорттору. Инимдин балдарынын документтери кийин Баткенден, үйдүн документи Баткенден туураланды, эч кандай акчасы жок эле, акысыз эле. Тез аранын ичинде алдык. Ишкерлерге колдоо көрсөтүү боюнча жалпы жабыр тарткан 274 ишкерге 300 миң сомдон материалдык жардам көрсөтүлүп, жалпы 62 миллион 100 миң сом төлөнүп берилди. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 142 ишкерге кредиттик келишимдер 1 миллион 187 миң сомго түзүлүп, 124 ишкерге 102 миллион 800 миң сом акча каражаты которулуп берилди. Мамлекеттен жардам катары кредит акча берген, ошого биз мынантип ферманы тургуздук. Азыркы күндө ошол акыркы технология деп алдык. Түркия Республикасынан алдык. Буйруса жакынкы күндөрдө ишке кирет. Азыр чөжөлөрдө заказ бергенбиз. Буйруса бүтүп эле калды. Бир 3-4
күндүк иштер калды. Негизинен бул технологияны айтсак, оборудование бул акыркы үлгүдөгү да бүт баары жумуртка, жем, анан жана кыгын тазалоо бүт баары автоматташтырылган. Буюрса ишке киребиз жакында. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Баткен районунун Капчыгай достук айылдарынын башкы планы түзүлүп, айылдар кайрадан курулуп жатат. Жарандардын турак үйлөрүнөн сырткары айылдардын ички жолдору асфальтталып, түнкү жарыктандыруулар орнотулду. Мындан сырткары таза суу тартуу, тротуар орнотуу жана тосмолорду куруу иштери аяктоо алдында турат. Номер 2 жол тейлөө мекемеси Капчыгай айылында биз тротуарга асфальт төшөөнүн алдында мындай жумуштарды иштеп атабыз. Буюрса жакынкы күндөрдө бүтүп калат деген жакшы ниетте иштеп атабыз. Чек ара окуясында Баткен жана Лейлек райондорундагы бир катар социалдык объектилер да талкаланган. Алардын катарында Баткен районунун Достук айылындагы мына ушул жерде жайгашкан мектеп, балдар бакчасы жана ФАП күйгөн. Анын ордуна мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө 100 орундуу мектеп, 50 орундуу балдар бакчасы жана ФАПтын имараты курулуп, учурда курулушу бүтүү алдында турат. Бул имараттар жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Mектеп, ФАП, детсад, спорт комплекстери мына кышкы жана жазгы болуп курулуп атат. Бассейндер. Мындан тышкары айылыбызда көп жумуштар болду. Тротуар курулат. Курулбай калган жумуш калбай эле калды окшойт. Таза суулар ар бир үйгө киргизилди, мына даяр турат. Жакын аралыкта булар кошулуп сууларды беришти баштайт. Бассейн резервуарларын даярдап койду. Светтерин улап трансформаторларды койду жаңы. Анан ар бир көчөнү асфальт төшөп беришти. Анан сырт ар бир көчөлөрдүн четтерине лотокторду сууга. Анан сырт тротуарларды жасап атышат. Заборлорду, евро заборлорду курушуп көптөгөн жумуштар болду. Бул жерде айтып отурганда бир кыйла жумуштар болду. Жерде бассейн куруп атабыз, şu элге, жергиликтүү элге бассейн, садикке кошуп куруп атабыз да. Жерде азыр эми ошол мабул шубактар, сырткы жумуштар калган, кара жумуштары. Бассейн өзү бүткөн, полный установка кылып кеткен. Ушу сырткы менен дубалдар бүтсө, иштери бүтсө бурчатты баары. Анан суу беришет. Биз эч качан көңүлүбүз калбайт. Капчыгай айылын гүлдөртүшкө бар күчүбүздү жумшап аракет кылабыз.